адамдын укугун тепселегенге жатат окшойт дейм да. Силердин банктары иштебейт, силер менен иштешпейбиз деп кандайдыр бир белгисиз себептер менен алар биз менен келишимди үзүп салышкан. Они просто так на ровном месте 58 тысяч у меня списали с карты и аннулировали. Миң сом чыгаргандан 2000 чыкпай калды да. Ошондо менден 350 сом кайра кем болуп калды. Колдонуп жүргөндөн 5 күндөн кийин акчамды аннулировать этип туруп мени карыз кылып коюшту да. Банктын жабылышы бул уже биринчи жолу эмес, бул экинчи жолу жабылып жатат. Силер 60% токсотуп банкты бабаңызга өткөрүп берди. 300 сом бияка эле чет эле 1000 сом, 2000 сом, 10.000 сомго чейин жоголуп жүргөндөр, ыйлап ала албай жүргөндөр толтура действительно. Юридически чоң куулук менен түзүлгөн, көз боямачылык менен жазылган иштер болот да. Темиров Life жана Айтайт десе командасынын Мбанк электрондук тиркемесинин эсеби бөгөттөлдү. Мбанк эсебине колдоочулар тарабынан 10.000 сомго жакын акча каражаты топтолгон. Мбанк эсептин бөгөттөлүшүн аталган банктын өкүлдөрү атайын фонд ачылбаган деп түшүндүрүүдө. Бирок Темиров Life жана Айтайт десе командасы мыйзам алкагында фонддун эсебине каттаткан. Мбанк бул кайрымдуулук үчүн каражат топтоо мындай кошелек эмес деген сыяктуу эметип атат да, баягы аргумент берип атат да. Мисалы үчүн эгерде силер кайрымдуулук аркылуу акча чогултам десеңер, акча каражаттарын чогултам десеңер, анда атайын фонддор каралган. Ошол жерге кайрылды, же болбосо өзүңөрдүн фондуңар аркылуу өзүңөрдүн фондуңардын атына ачыклады деп атат да Мбанктычы. Биз буга чейин мисалы үчүн 2022 жылы сентябрь айында фонддун атынан Мбанкка кайрылганбыз. Биз ошол электрондук кошелек ачып каражат топтойбуз деген максатта. Башында баягы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү түшүндүрүп, баягы жемкорлук менен күрөшөт экенибизди, жана ошондой эле 2022 жылдан баштап жанагындай каралоо, басым, кысым бийлик тарабынан болуп жатканын, жана ошондой эле бул Кыргызстан коммерциялык банкы биз менен иштешкенге даярбы, иштешеби деген суроолорду бергенде, биз юристтерибиз менен чогуу алар иштешебиз деген, эч кандай көйгөй жаратпайт, биз ачып беребиз дешкен. Биз ошондо договор түзүп, анан булар бизге именно эмне максатка, кандай максатка чогултасыңар, логаны, баягындай наименование деп коет го, аты жөнүн жөнөткүлө дегенде, биз ошондо Темиров Life жана Айтайт десе каналынын логотиптерин жана аты жөнүн жөнөткөнбүз. Булар ошондо дагы бизге мындай жок ачпайбыз деп айтышкан жок. Алар ачып бүтүп, 2 ай күтүп, мына декабрда, сентябрда биз документ тапшырып атсак, келишим түзүлүп атса, декабрь айында 2022 жылы бизге ачып берип атышат Мбанктан. Анан биз келип өзүбүздүн баракчаларыбызды, атайын баракчаларыбызды жана каналыбызды жарыяга салгандан кийин 1 саат өтпөй булардын баягы руководительдери чалып бизди бир жактуу силер менен контракт үзүп салдык, болду, мындан кийин силердин Мбанктар иштебейт, биз силер менен иштешпейбиз деп кандайдыр бир белгисиз себептер менен алар биз менен келишимди үзүп салышкан. Мбанк деп аталган банктын өкүлдөрү менен калк арасында болуп жаткан суроолорго жооп алуу максатыбыздан майнап чыккан жок. Эске салсак, буга чейин дагы Темиров Life командасынын эсеби бөгөттөлгөн. Негизи булар жабардын алдында, Мбанкты жабардын алдында бир оз 3 күн мурун мага чалыш керек болчу. Чалып, мага 3 күн бериш керек болчу. Мисалы үчүн, сен өзүңө ачкан Мбанкты баягы кайсыл бир фондду, же болбосо кайсыл бир долбоорлорду колдоо үчүн, баягы каражат топтоо максатында колдонуп атырсың. Ошон үчүн 3 күндүн ичинде сен террористтик баягы кандайдыр бир террористтикти колдогон иштер аркылуу мындай каржыланбайсыңбы, же ошолорду каржылабайсыңбы, кылмыштуу баягы акчаларды адалдаштырбайсыңбы, анан сен кимсиң, мисалы үчүн ал фонддо, сени эмне байланыштырат деген бир документтерди менден сураш керек болчу. Андан кийин 3 күндөн кийин гана
Эгер 3 күндүн ичинде мен ошол документтерди бербесем, алар 3 күндөн кийин кандайдыр алар тараптан претензия болуп, анан бөгөттөсө болмок да. Биринчиден биз муну тандалма мамиле кылуу деп баалайбыз. Анткени бизден башка блогерлер же болбосо фонддор, алар деле баягы кайрымдуулук каражат фонддорунун өздөрүнүн атынан счет ачып, анан ошол жерге чогултуп жүрүшөт да жардамдардычы, каражаттарды. Ал эми бул кайрымдуулук каражаттарын чогултканга кимдин укугу жок. Бул коммерциялык кандайдыр бир компаниялардын же болбосо коммерция ишин аткарган кишилер кайрымдуулук чогулта албайт. Ал эми фонд болсо бул коммерциялык эмес болгондуктан ал мындайча айтканда кайрымдуулук үчүн баягы каражат акчаларын топтоп өзүнүн ишин же болбосо баягы кадрларды кеңейтүү же өнүгүү өсүү үчүн ошол акчаны максаттуу колдонуш үчүн чогултканга укугу бар. Анткени фонд бул коомдук фонд, бул бейөкмөт жана коммерциялык эмес болгондуктан ал налог төлөбөйт. Ал только кайрымдуулук, ошол эле грант, ошол эле Мбанк же болбосо ар кандай ар түрдүү электрондук кошелектор аркылуу элден колдоо күтөт. Ошондуктан биздин Мбанктын жабылышы бул уже биринчи жолу эмес, бул экинчи жолу жабылып жатат. Бул Мбанк тарабынан, Кыргызстан коммерциялык банк тарабынан мыйзам бузуу деп ойлойбуз. Бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-чү беренесине ылайык биздин укуктарыбыз жана биздин эле эмес, биздин аудиториянын укугу бузулду деп эсептейбиз. Алга медиа аттуу маалымат каражатынын Мбанк эсеби дагы бөгөттөлдү. Бийликти сындаган массалык маалымат каражаттарынын эсебин жабуу менен Мбанк басма сөзгө кысым катары жогорку жактагылардын тапшырмасын аткаруудабы деген күдүк ойлор жаралбай койбойт. Андыктан Мбанк тандалма саясат жүргүзгөндөй элес калтырат. Мисалга алсак, Ыдырыс Исаков, Улукбек Карыбек уулу жана ушул сыяктуу блогерлердин Мбанк эсеби бөгөттөлбөйт. Узун речти угуп отуруп, баягы союз эмне үчүн кулап калганын түшүндүм да азырчы. Санэпидем станция келеби бул жакка? Келет, азыр эле келип кетти го текшерип. Ыргы турбеш анан. Каралачы кирин. Мусорго таштайбыз. Иә. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Мбанк эсебин эскертпей туруп бирөөнүн укугун бузуп бөгөттөп коюу аша чапкандык катары бааланууда. Мындай кадамдарга бара берсе банкка карата эл ишеними азаят дешет. Бул адамдын укугун тепселегенге жатат окшойт дейм да. Бийлик ошондой кылып аткан болсо, эгерде далили болсо, анда действительно бийлик кылган. Анда бул злоупотребление должностным эме деп айтып го, жанагы должностным положением депчи. Ошого кирет деп эсептейм, бул менин дагы жеке оюм. Негизи банк ким гана болбосун, инвалид болобу, кемпир болобу, абушка болобу, жаңы 18-ге чыккан гражданин Кыргызской республики болобу, булар деген жаап койгонго өзүлөр ачып берип коюп туруп, укугу жок деп ойлойм да. Мбанкка бир гана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү эмес, карапайым калк да жапа чегип нааразычылыгын билдиришүүдө. Мбанктан акчалаганы бардым, 1000 сом чыгармакмын да. Анан 1000 сом чыгарайын деп жок, 2000 чыгармакмын, 1000 сом чыгарып анан 2000 чыкпай калды да. Кайра калганын алайын деп барсам, ошондо менден 350 сом кайра кем болуп калды. Анан өзүбүздө Кыргызстан банк бар да, аяка барайын дедилем. Анан кайра алып ортодон базардан Мбанкка же Кыргызстан банкка чейин ортосу аралыгы көбүрөөк болгондуктан барган жокмун, ошодон калып калды. Акчам калып калды, бирок жок да тердек, эмеде, картада жок. Бер дедиңиз. Чалса болбойт бекен. Мен чалган жокмун. Ошойдон жок, 350 сом жок. Туура эмес да, бирөөнүн акчасын бирөө жеп алган, бул туура эмес. Акыретте жооп берет. Ага чейин деле жооп бериш керек, бирок эми мында жооп бере албай калса, акыретте жооп берет да. Банковский системага болгон доверияны түшүрүп атпайбы? Мындайча урлук болуп калат да. Бирөөнчөлтөн урду болгон болот да.
банк туурабы? Өзүңдүн акчаңды эле алып койсо болбойт го. Фатима аттуу биздин каарманыбыз дагы М-банктын шалаакы иштерине тушугуп көкөйүнө көк таштай тийген. Мен байкаганымдын себеби бир жолу мындай болгон, терминалдан акча салат 50 миңден 3 жолу. Экөөсү түшөт, бирөөсү түшпөй калган. Мага отправитель айтат, түштүбү дейт, мен түштү деп койгом, канча түштү уточнять этилген эмес. Анан бир жумадан кийин момча салбадым беле деген. Кандайча андай момча салынган. 100 эле түшкөн десем 50 гана деп. Мен кактан билем деп анан экөөбүз уруша кетип, анан тияка М-банкка чалганда чек бар болчу, Кудайга жалгап. Анан чек бар болчу, чек менен чалгандан кийин анан М-банк кечирип койгула деп кайра салып бергенде. Анан деп ошондо шекишип калгам. Андан кийин кайра мага Россиядан салынган болот М-банкка. Анан мен колдонуп жүрөм. Жакшы эле түштүбү дейт, түштү дейм. Карызына салынган. Анан ошентип колдонуп жүрөм. Колдонуп жүргөндөн 5 күндөн кийин акчамды аннулировать этип туруп мени карыз кылып кошту да. Анан мен түшүнбөй калдым. Эмне болду депчи. Анан мен жазып жүрдүм. Бардым головной офисине жаздым. Карабай койду эч ким. Ызычуу, элдер көп. Сервис мындай кичине не то болчу да. Мен аябай жиним кашайды да. 3 ай күттүм. Кайра алар чалып алып мага акчаны толуктап коюңуз. Сиз коротуп коюп турсуз. Бир 58 миң салынган, 58 миңден 55 миң рубль деп жөнөткөндө 58 миң деп түшкөн мага. 58 миң 760 бирдемке болчу. Унутуп калдым, 67 ушундай. Анан ошондо канчасы так 25 миң 30 миң дейин коротуп койгом. Анан кайра мага ошентип бул акчаны кайра взымать этип туруп анан мага толуктап коюңуз жана 30 миңди дегенде мен жиним кашайып бардым, айттым, бир предупреждать этим, 2 предупреждать этим, сабырым 3 айга жетти, күттүм. Фатима Сыдыкова М-банктан бир гана өзү эле эмес, көптөгөн адамдар акчасын ала албай калган жагдайлар көп экенин билдирди. 300 сом бияка эле чет эле, 1000 сом, 2000 сом, 10 миң сомго чейин жоголуп жүргөндөр, ыйлап ала албай жүргөндөр толтура действительно. М-банк Өмүрбек Бабановго тийиштүү экени жамы журтка маалым. Андыктан элдин канын соргонду Бабанов токтотушу керек дешет укук коргоочулар. Эми Бабанов мындай жөнөкөй киши эмес, бул өтө чоң куу, өтө элдин кандай кылып акча жасап, акчаны алып алышты механизмдерин баарын билет. Ошондуктан жана банккадагы акчаларды асайтып, сактап атабыз, тигиндей кылып атабыз. Элдин акчасын жегенге чоң эмелер. Банктагы жана мисалы келишим түзүп аткандачы, көп карапайым киши байкабайт да. Кол кое берет, үйүн залогко коет. Тиги болуп, анан бир кечтен карасаң үйүнөн ажырап калат. Такыр мындай түшүндүрүп, жосо боореки мындай деп юридически чоң куулук менен түзүлгөн эме да, көз боямачылык менен жасалган иштер болот да. Мына ошолордун мастери десек дагы, жаратман десек дагы болот, ошо Бабановдун ошо эмеси. Кыргызстан коммерциялык банкын Өмүрбек Бабанов сатып алганын айтып келет. Бирок белгилүү банкир Шарипа Садыбакасова бир кездери атасынын эрке баласы саналган Максим Бакиевдин колу менен Өмүрбек Бабанов тартып алганын басма сөз жыйынында ачыктаган. Чөз бардык эмес адам болуп, мен койчу бол. Максимдин коммерция. Анан ошол жерден айтты, силер 60% токтоп берип, банкты Бабановго өткөрүп берди. Анан мен аптан мактадым, ошол банк түздүңөр, банк номер 1 деп 4 жол кыскан. Чет мамлекетте Америка биз менен иштешчү, Кытай биз менен иштешчү. Анан мен оппозиция деп каттап жүргөн акайып турмайтты. Эжеске рахмат, Кыргыздын банктарын ушундай чоң өлчөлөрдө таанытырсыз. Мен ушундай сыймылтуу келди, сизге чоң рахмат депчи. Анан ошол банкыбызга мындай өтө жакшы нерсе түзсөң, элдин көңүлүнүн баары, өзгөчө ишкерлердин көңүлү бурулуп барат окшойт да. Мен де болсун депчи. Анан турган силер айткандай мыйзам жол болуш керек да, чейинчи. Анан биз өткөрүп бергенбиз 2008-жылы. Андан кийин банктер бул жерден көбүнчө ошол Максимдер ойноп койдук, ошолордун күчү менен болуп калды. Мамлекетте ар бир адам бирдей укукка ээ деп баш мыйзамда кашкайып жазылып турат. Бирок ошол эле учурда М-банк өз билемдик менен каалаган адамдын эсебин бөгөттөп, каалаганын калчай берсе, буларга карата тиешелүү органдардын суроо сопкуту жокпу деген ойго жетелейт.
Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.